Мынакей Ташиев ачууланып кетти. Баары мына так ушул жерден башталды. Кимдир бирөө ичип алганбы же сооп айтор Ташиевге биздин жерибизди сиз бери бересизби ар кимге деген сыяктуу ар кандай сөздөрдү айтып баштады эле. Ташиев ошол жерден өзүн карманып так деп угуп турду. Bizdin yerimizde siz ayakta özüm kanıtı beni öyle sakın gibi. Биз мындай бере албайбыз биз. Өзүбүзгө жер жетпей атат өзүбүздүн элибизге деген кезде Ташиев дагы да башын ийкеп күтүп турду. Biz böyle devalarız biz. Özümüzde cer yetmez de bizim elimizde. Мынакей так ушундай абалда Ташиевдин алдына туруп алып ар кандай сөздөрдү айтып баштап ал эмес Ташиевдин атасына жана апасына асылып баштаган кезде Ana mogul жерде бир жигит чыгып алып жана микрофонду алып сүйлөп атканда менин атама апама асылбагыла. Атама апама асылганды көрдүм неге? Тай атаман бери, чоң атаман бери асылып атат. Аларга асылбагыла. Менин атама асылгандын тилини жулуп любоймун. Менин атам, менин апам асылгандын любойдун тилин жулуп аламын. Асылбагыла менин апама. эл чындыкты билсин. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр чындыкты толук билмейинче ооз ачпа, жалганга көп ишенип көп алданба. Азыркы учурда саясий чайкоочулар өздөрүнүн жеке максаттары жана кызыкчылыктары үчүн ар кандай туура эмес жалган маалыматтар менен соц тармактардан бузукулук чакырыктарды таштап элдин башын айландырууда. Билсеңиздер, эч кандай жерлер берилген жок. Жерлер алмашуу жолу менен гана учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Элдин макулдугу эл менен жолугушуу, кеңеши, түшүндүрүү иштери тыгыз жүрүп жатат. Президент элден качып жашынып жаткан жери жок. Күнү-түн иштеп, эл үчүн ак кызматын кылып атат. Мамлекетибиз эң кыйын кризистик ал учурда 2 ай мурун жаңы президент Садыр Жапаров көпчүлүк элдин таңдоосу менен шайланып келди. Андан көп өтпөй көптөгөн иштер аткарылды. Эң көйгөйлүү маселе болгон чек ара маселеси эле аны да өз убагында чечүү керектигин терең түшүнүп, туура чечүүгө 100% бел байлады. Туура мындай оор маселени чечүүдө сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болбой койбойт. Эң негизгиси Кыргызстан өзүнүн жерлерин жөн жай гана кошуна өлкөлөргө белекке берип салбайт. Кеңешип кескен бармак оорбайт деген сөз илгертен калган. Ошондуктан биринчиден сөзсүз түрдө эл менен кеңешип туруп анан туура чечимдер кабыл алынат. Ага чейин ар кандай сатты берди деген чагымчыл бузукуларга же ушак жалган маалыматтар аткандарга ишенбеңиздер. Урматтуу мекендештер, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сабырдын түбү сары алтын, билесиздерби эң күчтүү адам ким? Ал дүйнө чемпиону же болбосо чоң муштамдарды ойлошуңуз мүмкүн, бирок жашоодо эң күчтүү адам бул сабыр кылган адам. Бийик даражага жетүү кыялдануу менен болбойт, түш көргөндүк менен да болбойт, чечкиндүүлүк жана сабырдуулук менен гана болот. Ийгиликке, бакытка жетүү жол бул сабырдуулук. Адамга кыйынчылык келгенде 3 нерсени аткаруу керек: сабырдуулук, дуба кылуу, кыйынчылыктын кетүүсүн күтүү. Президентибиздин баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Патриот эл улуу ушундай иштейт, жоопту түшүнүктүү берди окшойт. Провокаторлор башка айла таппайсыңарго дейм. Шылтоо керек дегендер тынчыйсыңарбы? Башка райондун чек арада жашаган элдерин садага чаптыңар. Кемпир Абад суу сактагычына караштуу жердин Өзбекстанга берилишине каршы болгон эл Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүндөгү стадиондо Камчыбек Ташиев менен жолукту. Кемпир Абад суу сактагычына караштуу жер элдин талабы менен Өзбекстанга берилбей турганын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районунда калк менен жолугушуу учурунда айтты. Ташиев Куршап элинин каалоосун четке какпай тургандыгын, элдин талабы менен эң жогорку талап экендигин айтып, Кемпир Абадты Өзбекстанга бербейбиз деген билдирүү жасады. Кемпир Абадты азыркы бойдон калтырабыз, Өзбекстанга өткөрүп бербейбиз, калган иштерибизди Аксала Бука Баткенде уланта беребиз, деди Ташиев. Ал маселе чечилгенин билдирип, наразычылык билдирип чыккан Өзгөн элин тарап кетүүгө чакырды. Эске салсак, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев башында турган өкмөттүк делегация 23-мартта Өзбекстанга учуп кетип, 24-25 мартта жыйын болгон. Андагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Ташиев
Кемпир Абад суу сактагычынын платинасы өзбек тарапка өтөт деп чечим кабыл алынганын айткан. Мындан улам коомчулуктан наразы болгондор чыгып, социалдык тармактарда Кемпир Абад маселеси боюнча талкуулар башталган. Суу сактагычка караштуу жердин Өзбекстанга берилишине каршы Өзгөн районунун жашоочулары дагы наразычылык акциясына чыгып, суу жегине боз үйлөрдү тигип алышкан. Анда элдин талабын угуу үчүн өкмөттүн Ош облусунда өкүлүнүн орун басары Бактыбек Айылчиев барган. Бирок чогулгандар анын жолуна канаттанбай мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин келишин талап кылышкан эле. Бүгүн алар менен Өзгөн районунун Куршаб айылынын өкмөтүндөгү стадионунда Камчыбек Ташиев жолугушуу өткөрдү. Эл чындыкты билсин. Силер чоң атаңардын, жет аятаңардын короосун бөлүп аткан жоксуңар. Маду Умаров калпычы популист десем анан ишенбейсиңер. 1 жыл мурун өзбектер Кемпир Абад жөнүндө видео тарткан экен. Ошол видеону Маду Умаров бетине кармап, азыркы бийлик Кемпир Абадты берип салар менен өзбектер дароо ал жерди туристтик зонага айландырганы жатканы планын видео чыгарышыптыр. Ошону көрүп зээним кейди деп жатат. Каратып туруп элечи. Бетин калың, бет тырмагыч, калпычы популист айткыла. Маду Умаровго ал видео илгери эле чыккан. Жүрөгү ооруп зээни кейген киши биринчи ишенбей, чын бекен деп видеону жүктөлгөн датасын карайт, изденет, тактайт. Бул шылтоо, бул элге чыр салуу, орозо айы менен куттуктап коет дагы уялбай. Ошол орозодо жок дегенде калп айтпай тынч отуруп сооп алса болмок. Чектен ашты бул жагы. Эл чындыкты билсин. Антиманипуляция жакында эле Фейсбукка Өзбекстандан тартылган Кемпир Абад суу сактагычын боюнча бир ролик таркады. Ал роликте өзбектер Кемпир Абад суу сактагычында жакында курорт курулат деп айтып жатышат. Башында менин да жиним келип, анан картадан карай баштадым. Карасам Кемпир Абад суу сактагычынын үстү жагы мурдатан эле Өзбекстанга карайт экен. Ал тири роликте 1 жыл мурда тартылган экен. Значит, алар курортту суу сактагычын өздөрүнө караган жерине курушат экен деп ойлоп калдым. Тем более ал роликте алар өздөрү айтып жатышат. Суу сактагычтын аркы жеги Кыргызстанга карайт деп. Азыр интернетте ар кандай жалган же жарым жалган элдин оюн бузуп манипуляция кылуучу маалыматтар жайылып жатат. Алар кимдер таркатып жатканы белгилүү. Ошон үчүн мага окшоп билип билбей эле нерв боло бербей, бир аз тактап алгыла деп. Эл чындыкты билсин. Атамбаевдин ден соолугуна кабатыр болгон крестная мамалар аябай эле көбөйүп кетпеди. Ар кандай жолдор менен нан таап балдарына жегизген адамкорлор көбөйдү. Анан кайдан жүрүп оңолобуз? 100 миң деген акмактар батыштын акчасын үчүн Кыргыздын улуттук баалуулуктарын, салтын, үрп-адатын, менталитетин өзгөртүүгө атүгүл талкалап жок кылууга даяр. Али Токтокунов окшогон 200 саткындар бүткүл Кыргыз элинин рызкысын кыйган, камакта учуна чыккан коррупционердин заказын алышып, эл сыйлаган азаматтарын кароолоо менен алек. Борборус Бишкек бузукулардын, шермендилердин, саткындардын, трайбалист жугунтукорлордун мекени болуп калган турбайбы? Шаарды бул таштандыларын тазалаш үчүн абдан чоң аракеттер көп жылдар керек болот окшойт. Жаңы бийликтин күчү жетер бекен. Өлкөдө башка проблема жок окшоп, качан карасаң Атамбаевдин ден соолугун айтышат. Атамбаев айырга эмне үчүн түшкөн деп ойлоп да коюшпайт окшойт бул маңкурттар. Кыргыздын атын булгаган 2 бут тайбандар деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Акыркы алтай көрсөттү биздин канчага бөлүнүп кеткенибизди. Бузулуп турубуз, каныбыз бузулуптур. Азыркы Кыргыз түндүгүн ыргыта тээп тетири басат. Тетири басканда да ченебей чактабай максимум газын басат. Кыргыз өзүнүн гана чаңган, өзүн-өзү океандарга кошулуп алып баран деп күлгөн. Америка башынан сылап бир мактоо кагазын ыйгарып койсо, бүтүндөй Кыргыз элин сабатсыз деп ойдодон карап, өзүнүн прогрессивдүү өзгөчө сезип алган. Кыргызча сүйлөсөң мырк деген, маанасың жокко чыгарып жомок деген. Динде да жон койбой тийишип күнөөгө батып, мазактап күлгөн теңирчимин дегендер. Ата бабасынан калган ырымдарды жерген, салтын маскаралап дүйнөгө алып чыгып элин жапайы көрсөткөн. Чоңурактары чочундарга чуркап барып даттанып арманын айткан, өз элине өзү кыянаттык кылган, өз ханын сыйлабай өзгөнүн ханына суктанган. Өзгөлөр Кыргызды шылдыңдаса ардангандын ордуна максимум бөлүшүп табасы канып жыргаган. Жаңылаганды жакшырып жапкандын ордуна жарыя кылган. Мүдүрүлгөндү сүйүп тургузгандын ордуна таптап туруп тебелеп салган. Чышалабагыла, азыркы Кыргыз өзүнүн Кыргыз экенине уялат. Бири Америка болгусу келет, бири орусска жагынат. Кыргыз Кыргызды укпайт. Кыргыздын ишендириш үчүн Кыргыз кеңеш берип акыл айтпашы керек. Сөзсүз чочундар айтып, тастыктап берсе ишенет. Кыргыздын кадырын Кыргыз билбейт. Кыргыздын Кыргыз бакташ үчүн сөзсүз тили буруу, чет өлкөлүк бирөө макташы керек. Болбосо Кыргыздын Кыргыз мактаса кошоматчы дейт. Кыргызды Кыргыз жактаса жарашпайт. Кыргыз Кыргызды баш көтөртпөйт. Баш көтөргөнү баарлап биригип алып тутуп жейт. Кыргыз Кыргызга өч, Кыргыз Кыргызга душман. Кыргызды Кыргыз жок кылат бул кетиште, шашпагыла. Чочундар менен душмандар убара болбой эле койсо болот. Бизди башыбыздан сылап, мактап туруп бир тамак чыгарматып койсо, өзүбүздү өзүбүз эле кырып коебуз. Аны душмандар эч эле билип алган. Ошондуктан ар кандай уюмдар аралап кирип, тамыр жайды өлкөбүзгө. Эр болсоң тазаланып көрөймү? Бу тарапты бизди булар эч ак бөлүп алышкан. Азыр нукура Кыргыздын ырын-ырдаган Кыргыз өтө аз. Апам айтты эле, нукура каны таза Кыргыздын жоongан тамырын союз кырып таштаган. Азыркылардын 80% ол жого келген. Ар кошкон бир кошкон томояктардын тукумдары. Орлочу ач өлкөнүн түбүнө түшө жесе да тойбойт булар дейт. Арман, карап отуруп өңчөй томояктардын тукумдары калган экен издедим. Баары Кыргыз. Бирок баары Кыргыз болгусу келбейт. Башкаларды туурап жашагылары келет, башкалардай болгулары келет. Атүгүл балдарына койгон аттарын кара: Альберт,
Рунай, Аманда, Саид, Нурс, Жахангер, Эйхару жок кыргыз, баягы Мырзабек, Алайхан, Айдархан, Карачач сыргалар жок азыр. Алардын азыркы кыргыздар шылдыңдайт. Ооба, бир тарабы капыр теңүүчү десе, бир тарабы мырк сабатсыз деп шылдыңдайт. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичер демекчи. Азыркы кыргызым деген кыргыз үчүн жанын берген ажоо келип, акыркы үмүтүбүз азыркы бийликте деп отурсам, бул бийликти деле тытып жеп салат окшойсуңар. Садыр Жапаровго сабыр бере көр Кудайым деп эле отуруп калдым. Биз бул бийлик эмес, бул бийлик бизге чыдаса экен деди. Обору ач кызылды көрсө, журттун сатып аркасына таш ыргытып басып кетчү том аяктын тукумдары менен күрөшүү оңой эмес чынында деп Бактуулуу Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Маған жардам берип туруңуздар. Ооба туугандар, Садыр Жапаровго чындыгында эле кыргыз элинин баарыбыздын ар бирибиздин колдообуз керек. Садыр Жапаров өзү айткандай, болду эми президент болдуң деп таштап койбостон, мындан ары дагы Садыр Жапаровду ушул күнгө чейин кандай колдоп келсек, мындан ары дагы так ошондой колдоп туралы. Себеби дегенде баарыбыз эле калың катмарлуу элдин көпчүлүгү билип калгандай, кыргыз эл үчүн күйгөн, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон мына ушул Садыр Жапаров гана болду. Ал эми буга чейинкилерди аттарын атабай эле коелу. Себеби дегенде баарыбыз ар бирибиз кимдин ким экенин ачык айкын эле өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондуктан биз дагы кыргыз мамлекети үчүн кайдыгер карабастан өз оюбуз менен бөлүшүп коюуну чечтик. Ошондуктан кыргыз элим, келиңиздер, Садыр Жапаровдун колуна кол болуп, күчүнө күч кубат болуп, мындан ары дагы колдоп, коргоп туралы. Садыр Жапаровго чындыгында эле биздин ар бирибиздин колдообуз керек. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Эл чындыкты билсин.